7 bölüm. Исахардын уулдары Пуя, Тола, Жашуб жана Шимрон 4. Толанын уулдары Узи, Репая, Жериел, Жахмай, Жипсам жана Шамуэль. Алар Толанын уруу башчылары болушкан. Алардын урууларындагы адамдар жоокерлер эле. Алардын саны дөөттүн убагында 22.600-ге жеткен. Узинин уулу Жизрахия, ал эми Жизрахиянын уулдары Михаэл, Обадия, Жоэл жана Жишия 5. Булардын бардыгы башчылар болгон. Алардын урууларында согушка даяр турган 36.000 жоокери болгон. Анткени алар көп аял алгандыктан уулдары көп болгон. Алардын бир туугандары болгон Исахардын урууларындагы жоокер адамдардын санжырага киргендеринин саны 87.000. Бенжаминдин уулдары Бела, Бехер жана Жеди Аел 3. Беланын уулдары Эспон, Узи, Узиел, Жермот жана Ири 5. Уруу башчылары жоокер адамдар болгон. Алардын санжырага киргендеринин саны 22.034. Бехердин уулдары Земира, Жаш, Элиезер, Элиойнай, Омри, Жереймот, Абия, Анатот жана Алемет. Булардын баары Бехердин уулдары. Санжырасында алардын уруулары боюнча урууларга башчылык кылган жоокер адамдары 20.200 болуп катталган. Жедиаэлдин уулу Билан, Биландын уулдары Жеюш, Бенжамин, Эйют, Кенаана, Зейтан, Таршиш жана Акишакар. Жедиаэлдин ушул уулдары уруулардын башында турган жоокер адамдар болгон. Согушка чыга тургандары 17.200 эле. Шупим жана Хупим Ирдин уулдары. Хушим Ахирдин уулу. Напталынын уулдары Жаксиел, Гуни, Жетсер жана Шалум. Булар Биладан төрөлгөн уулдары. Менашенин уулдары Асриэл жана Гилаттын атасы Махир. Буларды Рамдык күң аялы төрөгөн. Махир Хупим менен Шупимдин карындашына үйлөнгөн. Алардын карындашынын ысымы Маха, дагы башка уулунун ысымы Салапат. Салапаттын кыздары гана болгон. Махирдин аялы Маха уул төрөп, ысымын Переш койду. Анын бир тууганынын ысымы Шереш. Анын уулдары Улам менен Рекем. Уламдын уулу Бедан, булар Гилаттын уулдары. Гилат Махирдин уулу, Махир Менашенин уулу. Анын карындашы Амолекет Ишоданы, Абиезерди жана Махланы төрөгөн. Шемиттин уулдары Ахиян, Шехем, Лики жана Аниям. Ефраимдин уулдары Шуталах, Берет, Тахат, Элат, Тахат, Забат. Шуталах, Эзер жана Элат. Ефраимдин уулдарын Гаттын тургундары өлтүрүп салышкан. Анткени алар Гаттыктардын малын тартып алганы барышкан. Алардын атасы Ефраим уулдарын жоктоп көп күн аза күттү. Бир туугандары аны сооруткону келишти. Анан ал өз аялына жакындады. Анын боюна бүтүп уул төрөдү. Атасы баланын ысымын Берия койду. Анткени анын үйүнө мүшкүл түшкөн эле. Анын Шеера деген кызы болгон. Ал кыз төмөнкү жана жогорку Бейт Корон менен Узейин Шеераны курду. Ефраимдин уулу Репай, Репайдын уулу Решеп, Решептин уулу Телах, Телахтын уулу Тахан. Тахандын уулу Ладан, Ладандын уулу Амиют, Амиюттун уулу Элишама, Элишаманын уулу Нун, Нундун уулу Жашия. Алар элеген, алар турган жерлер Бейтел жана анын карамагындагы шаарлар, чыгыш жактагы Нааран, батыш жактагы Гезер жана анын карамагындагы шаарлар, Шекем жана анын карамагындагы шаарлар, Аза жана анын карамагындагы шаарлар. Ал эми Менашенин уулдары Бейт Шеянды жана анын карамагындагы шаарларды, Таанакты жана анын карамагындагы шаарларды, Мегидону жана анын карамагындагы шаарларды, Дорду жана анын карамагындагы шаарларды ээлешкен. Ал шаарларда Исраил уулу Жусуптун уулдары жашап турушкан. Ашырдын уулдары Имна, Жишпа, Жишпи менен Берия. Булардын карындашы Серак болгон. Бериянын уулдары Хебер менен Малкиел. Малкиел Бирзаиттин атасы. Хеберден Жаплет, Шомер, Хотам жана алардын карындашы Шуя төрөлдү. Жаплеттин уулдары Пасах, Бимал жана Ашбат. Булар Жаплеттин уулдары. Шемердин уулдары Аки, Рага, Хуба жана Рам. Анын бир тууганы Эйлемдин уулдары Сопах, Имна, Шейлеш жана Амал. Сопахтын уулдары Субах, Харнепер, Шубал, Бейри, Жимра. Бетсер, От, Шама, Шилша, Житран жана Бейра. Жетердин уулдары Жепун, Писпа жана Ара. Уланын уулдары Арах, Ханиел жана Риция. Булардын баары Ашырдын уулдары. Уруу башчылары, тандалган жоокер адамдары, башкы жетекчилери. Алардын санжырасына кирген согушка даяр жоокерлердин саны 26.000. 8 бөлүм.
Benjamindin tun ulu Bela, ekinci ulu Ashbel, üçüncü ulu Akrak, dördüncü ulu Noh, beşinci ulu Rapa töröldü. Bela'nın uulları Adar, Geyra, Abayut, Abışua, Naaman, Akoyak, Geyra, Şepupan jana Huram, Gebada jaşap anan Manakatka göçürülgön öz urusunun uruu başçıları bolgon Eyuttun uulları bular. Naaman, Akiya jana Geyra. Geyra alardı göçürüp ketken, andan Uza menen Akikut törülgön. Şaharayım öz ayaldары Huşim menen baanany koya bergenden kiyin Maab jerinde balaluu boldu. Algan ayalı Hodeş aga jobapty, Sibiyanı, Meyshanı, Malkamdy töröp berdi. Jeyustu, Saheydi jana Mirmanı da törödü. Uruu başçıları bolgon uulları uşlar. Anın ayalı Huşimden törülgön uulları Abutup jana Elpaal. Elpaal'dın uulları Eyber, Misham jana Shemet. Shemet ona menen Lottu jananın karamagındağı şaharlarda kurdu. Beriya menen Shema Ayalon turgundarının üybülöö başçıları bolgon. Alar Gattın turgundarın kualap çıgışkan. Ahio, Shashak, Jeremot, Zibadiya, Arat, Eyder, Mihael, Jishpa jana Joha, Beriya'nın uulları. Zibadiya, Meshulam, Hiski, Heber, Jishmeray, Jizliya jana Jobab, Elpaal'dın uulları. Jakim, Zihri, Zabdi, Eliyenay, Siltay, Eliel, Adaya, Beraya jana Shimrat, Shimeydin uulları. Jishpan, Eyber, Eliel, Abdon, Zihri, Hanan, Hananiya, Eylam, Antotia, İpdeya jana Penuel, Shashaktın uulları. Shamsheray, Shihariya, Ataleya, Jareshiya, Eyliya jana Zihri, Jerohamdın uulları. Bular uruu başçıları, öz uruusundağı başka adamlar. Alar Yerusalimde jaşap turuşkan. Gibonda Gibonduklarının atası jaşagan. Anın ayalının atı Maha. Anın tunuulu Abdon. Andan giyinkileri Sur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zeher jana Miklot. Miklotton Shimey töröldü. Alar bir tuğandarının canında Yerusalimde bir tuğandar menen birge turuştu. Neirden Kish töröldü. Kishten Shabul töröldü. Shabuldan Jonatan, Malki Shu, Abinadab jana Eşpaal töröldü. Jonatandın uulu Meribaal. Meribaal'dan Miha töröldü. Miha'nın uulları Piton, Melek, Tareya jana Ahaz. Ahaz'dan Ceyada töröldü. Ceyada'dan Alemet, Azmabet jana Zimri töröldü. Zimri'den Motsa töröldü. Motsa'dan Bina töröldü. Bina'nın uulu Repaya, Repaya'nın uulu Elas, Elas'tın uulu Atsel. Atsel'din 6 uul bolgon. Alardın ısımdары bular. Azrikam, Bohra, Ismail, Sheariya, Obadiya jana Hanan. Bulardın bары Atsel'din uulları. Anın bir tuğanı Eyşek'tin uulları. Tunu Ulam, ekincisi Ceyuş, üçüncüsü Elipelet. Ulamdın uulları Joker, jaha tartkan adamlar bolgon. Alardın baldары, nevereleri göbele. Sanı 150. Alardın bары Benjamindin uullarından taragan. 11. bölüm. İşenim bul ümittönüp kütüp jatkan nersenin işke aşarından şektenbö jana görünbөгөн nersege bekem işenүү. Ушундай ишеним үчүн байыркылар жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болушкан. Аалам Кудайдын сөзү менен жаратылганын ишеним аркылуу таанып билебиз. Демек, көрүнбөгөн нерседен көрүнгөн нерсе жаралган. Ишеним менен Абыл Кудайга кабылдыкынан жакшы курмандык алып келген. Ишеними аркылуу анын адил деп табылгандыгы жөнүндө жана анын тартуулары жөнүндө Кудай күбөлөндүргөн. Ишеними менен ал азыркыга чейин сүйлөп жатат. Ишенгендиги үчүн Енох асманга алынды. Ал өлгөн жок. Аны таппай калышты. Анткени аны Кудай алып кетти. Алынып кетерден мурун ал Кудайга жаккандыгы жөнүндө күбөлөндүрүүгө ээ болгон эле. Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Кудайга келген адам анын бар экендигине, аны издегендерге ал тиешелүүсүн берерине ишениши керек. Ишеним аркылуу Нух пайгамбар али көрүнө элек нерсе жөнүндө аян алып, өз үй бүлөсүнүн куткарылышы үчүн Кудайдан коркуу менен кеме курган. Өз ишеними менен ал бүткүл дүйнөнү айыптады. Ишенимдин негизинде адилеттиктин мурасчысы болду. Ишеним аркылуу Ыбрайым мурас кала турган өлкөгө кетүү жөнүндөгү чакырга баш ийип, кайда барарын билбесе да жолго чыккан. Ишеними аркылуу ал убадаланган жерге келгин сыяктуу отурукташып, ошол эле убаданын мурасчылары болгон Ысхак жана Жакып менен чатырда жашаган. Анткени ал архитектору жана куруучусу Кудай болгон, пайдубалы бекем шаарды күтүп жүргөн эле. Сара төрөбөс болгонуна, жашы өтүп калганына карабай, ишеними аркылуу кош бойлуу болууга Кудайдан күч алган. Анткени убада берген Кудайдын ишенимдүү экенин билген.
Ошентип бир адамдан, анан калса каарып калган адамдан асмандагы жылдыздай сансыз, деңиз кумундай көп урпак тарады. Булардын баары ишенип жүрүп өлүшкөн. Убадаланганды алышкан эмес, бирок аны алыстан гана көрүп кубанышкан. Алар өздөрүн бул дүйнөдө келгинбиз жана жолоочубуз деп эсептешкен. Алардын бул айтканы чыныгы мекенин эңсеп жүргөндүктөрүн билдирет. Өздөрүнүн чыккан жерин өз мекенибиз деп эсептешсе, анда ал жерге кайтууга убакыт табышмак. Бирок алар андан жакшысына, башкача айтканда асмандагыга умтулушкан. Ошондуктан Кудай алардын Кудайымын дегенден уялбайт. Кудай алар үчүн шаар даярдап койгон. Ибрайым сыналганда ишеним аркылуу Исхакты Кудайга курмандык катары алып келди. Убада алганына карабастан жалгыз уулун курмандыкка чалуу үчүн алып келди. Бирок ага уулу жөнүндө сенин тукумуң Исхак деп айтылган эле. Анткени ал өлгөндөрдү тирилтүүгө Кудайдын кудурети жетет деп ойлоду. Ошондуктан келечектеги тирилүүнүн белгиси катары уулун кайра алды. Келечекке болгон ишеним менен Исхак Жакып менен Эйсапка батасын берген. Жакып өлөр алдында ишеним аркылуу Жусуптун эки уулуна батасын берген. Таягына сүйөнө туруп Кудайга табынган. Жусуп өлөр алдында Исраил уулдарынын Мисирден чыгаары жөнүндө ишеним менен айтып, өзүнүн сөөгүн алып кетүүнү осуят кылган. Муса төрөлгөндө анын жакшынакай экенин көргөн ата-энеси аны ишеним менен 3 ай бою жашырган. Алар падышанын буйругунан коркушкан эмес. Муса эр жеткенде ишеним аркылуу фараондун кызынын баласы деп аталуудан баш тарткан. Ал күнөөнүн убактылуу жыргалчылыгынан Кудайдын эли менен кошо азап чегүүнү артык көргөн. Машаяк үчүн кордук көрүүнү ал Мисирдин байлыгынан артык байлык деп эсептеген. Себеби келечектеги сыйлыкты караган. Ал падышанын каарынан коркпостон ишеним менен Мисир жеринен кетип калган. Анткени ал көрүнбөгөн Кудайды көрүп тургансып бекем эле. Тун уулдарды өлтүргөн периште ысрайылдыктарга тийбесин деп Муса ишеним менен Пасах курмандыгын союп кашектерге кан сүрткөн. Ишеним аркылуу ысрайылдыктар Кызыл деңизден кургак жерден өткөндөй өтүшкөн. Аларды туураган мисирликтер болсо чөгүп өлүшкөн. Ысрайылдыктар Жерихо шаарынын дубалдарын 7 күн айланып чыгышканда ишенимдери аркылуу Жерихо дубалдар кулаган. Чалгынчыларды тынчтык менен кабыл алган сойку аял Рахап ишенгендик үчүн моюн сунбагандар менен бирге өлгөн эмес. Дагы эмнени айтайын? Гидон, Барак, Шимшон, Иптах, Дөт, Шемуэл жана башка пайгамбарлар жөнүндө айтууга убакыт да жетпейт. Алар ишенимдери менен патшалыктарды жеңишкен, адилеттикти орнотушкан, убадаланганды алышкан, арстандардын азуусунан аман калышкан. Жалындаган өрттө өчүрүшкөн, жалаңдаган кылычтан аман калышкан, алсыраганда бекемделишкен, согушта тайманбас болушкан, бөтөн аскерлерди кууп чыгышкан, аялдар өлгөн адамдарынын тирилгенин көрүшкөн, кээ бирөөлөрдү кыйнашканда эң жакшы тирилүүгө жетүү үчүн эркиндикке чыгуудан баш тартышкан. Кээ бирөөлөр кордук көрүшкөн, таяк жешкен, кишенделишкен, түрмөгө камалышкан. Кээ бирөөлөрдү ишенгендик үчүн таш бараңга алышкан, араалашкан, кыйнашкан, кылычтап өлтүрүшкөн. Кээ бирөөлөр кой эчкинин терисин жамынып, тентип күн өткөрүшкөн, жокчулуктун каарын тартышкан, кысымга алынышкан, азап тартышкан. Алар бул дүйнөнүн бүт адамдарынан жогору эле. Бирок алар чөлдөрдө, тоолордо, үңкүрлөрдө, капчыгайларда каңгып жүрүшкөн. Ишенимдери жөнүндө жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон алардын баары убадаланганды алышкан эмес. Алар асмандагы жеткилеңдикке биз менен бирге жетиши үчүн Кудай бизге жакшы нерсени даярдап койгон. 5-бөлүм. Исраил, мына бул сөзгө силер тууралуу кошогума кулак салгыла. Исраил кызы жыгылды, эми ал мындан ары турбайт. Ал өз жеринде кулатылды, аны тургузар эч ким жок. Анткени Кудай Теңир Исраилда 1000 аскери менен чыккан шаардын 100 аскери гана калат, 100 аскери менен чыккан шаардын 10 аскери гана калат деп жатат. Анткени Теңир Исраилга мындай деп жатат: мен издегиле, ошондо тирүү болосуңар. Бейтелди издебегиле, Гилгалга барбагыла, Беершебага өтпөгүлө, анткени Гилгал бүт бойдон туткунга кетет, Бейтел болсо жок болот. Теңирди издегиле, ошондо тирүү болосуңар. Анын каары Жусупка от сыяктуу жалындап, аны жалмап салбасын. Бейтелде ал отту өчүрө турган эч ким болбойт. О, силер адилеттикти эрменге айланткандар, чындыкты тебелегендер, 7 аркар жана 6 аркар топ жылдыздарын ким жаратты? Өлүм көлөкөсүн жарык таңга ким айлантат? Күндү ким түндөй караңгы кылат? Ким деңиз сууларын чакырып жер бетине төгөт? Анын ысымы Теңир. Ал кыйратуучуну күчтүүгө каршы чыңдайт. Ошондо кыйратуучу сепилге кирет.
Алар болсо дарбазанын алдында ашкере кылган адамды жек көрүшөт. Чындыкты сүйлөгөн адамдан жийиркенишет. Силер жакырды тебелеп тепсеп, анын нанынын жакшысын тартып алып жатканыңар үчүн жылмаланган таштардан үйлөрдү курсаңар да, ал үйлөрдө жашабайсыңар. Эң сонун жүзүмзарларды өстүрсөңөр да, алардын шарабын ичпейсиңер. Анткени мен силердин кылмышыңар канчалык көп экенин, күнөөлөрүңөрдүн кандай оор экенин билем. Силер адил адамдын душманысыңар, пара алып сотто кедей кембагалдардын иштерин бурмалайсыңар. Ошондуктан акыл эстүү адам бул мезгилде унчукпайт. Анткени бул жаман мезгил. Тирүү калыш үчүн жамандыкты эмес, жакшылыкты издегиле. Ошондо өзүңөр айтып жаткандай, Себайот Кудай Теңир силер менен болот. Жамандыкты жек көргүлө, жакшылыкты сүйгүлө, дарбазаңардын алдында акыйкаттыкты жактагыла. Балким Себайот Кудай Теңир Жусуптун калдыгына ырайым кылар. Ошондуктан бардыгын кармап туруучу Себайот Кудай Теңир мындай дейт: бардык аянттарда ый болот, бардык көчөлөрдө аттиң деп кыйкырышат. Дыйканды өкүргөнгө, мыкты кошокчуларды кошок кошконго чакырышат. Бардык жүзүмзарларда ый болот. Анткени мен сени аралап өтөм дейт Теңир. Теңирдин күнүн каалагандарга кайгы. Силерге Теңирдин ал күнүнүн эмне кереги бар? Ал күн жарык эмес, караңгы күн. Ал күн арстандан качкан адамдын алдынан аюу чыккандай, же үйүнө келип колу менен дубалга таянган адамды жылаан чаккандай болгон күн. Эмне, Теңирдин күнү караңгы эмеспи? Жарыкпы? Ал караңгы, анда жаркыроо да жок. Силердин майрамдарыңарды четке кагам, аларды жек көрөм. Салтанаттуу жыйындарыңарда чалган курмандыктарыңарды жыттабайм. Мага бүтүндөй өртөлүүчү курмандык жана нан курмандыгын алып келсеңер да, мен аларды кабыл албайм жана семиз букачарлардан чалган тынчтык курмандыгыңарды карабайм. Ырларыңдын үнүн менден алыс кыл. Анткени мен сенин арфаларыңдын үнүн укпайм. Акыйкаттык суудай, чындык тынбай аккан дарыядай агып турсун. Исраил, силер чөлдө жүргөн 40 жыл ичинде мага арнап курмандыктарды, нан курмандыктарын чалдыңар беле? Силер Молохтун чатырын жана өзүңөр үчүн жасап алган кудайыңардын жылдызы болгон Райпан бурканыңарды көтөрүп жүрдүңөр. Ошон үчүн мен силерди Дамастан ары көчүрүп жиберем дейт Теңир. Анын ысымы Себайот Кудай. Лука жазган жакшы кабар. 1-бөлүм. Урматтуу Теопил, биздин арабызда кеңирүү белгилүү болгон окуялар жөнүндө көптөгөн адамдар баяндап жаза башташты. Бизге ал окуяларды башынан бери өз көзү менен көргөндөр жана Кудайдын сөзүн таратуучулар айтышкан эле. Ошондуктан бардыгын башынан баштап кылдаттык менен изилдеп чыкканымдан кийин мен да сага ирети менен баяндап жазып жиберүүнү туура таптым. Бул аркылуу сен өзүң уккан сөздөрдүн чындык экендигин билип каласың. Жүйүт падышасы Ироддун убагында Абия тобунда Захария аттуу ыйык кызмат кылуучу болгон. Анын Аарон уруусунан чыккан Элизабет деген аялы бар эле. Экөө тең Теңирдин осуяттары менен көрсөтмөлөрүн так аткарып, Кудай алдында адил жашашчу. Элизабет төрөбөс болгондуктан алардын балдары жок болчу. Экөө тең карып калышкан эле. Бир күнү Захария өз кезеги боюнча Кудай алдында кызмат кылып жатканда, ыйык кызмат кылуучулардын салту боюнча өкчөмө таш ыргытылып, ага Теңирдин ибадатканасына кирип жипар жыттуу зат түтөтүү кызматы тийди. Жипар жыттуу зат түтөтүлүп жаткан учурда көп эл сыртта сыйынып турду. Ошондо ага Теңирдин периштеси көрүндү. Периште жипар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайдын оң жагында турду. Захария аны көргөндө селт эте түштү. Аны коркунуч басты. Периште болсо ага мындай деди: коркпо Захария, анткени сенин сыйынууң угулду. Аялың Элизабет сага уул төрөп берет. Анын ысымын Жакан коесуң. Сен кубанычка, шаттыкка бөлөнөсүң. Анын төрөлгөнүнө көптөр сүйүнүшөт. Анткени ал Теңирдин алдында улуу адам болот. Шарапта, күчтүү ичкиликте ичпейт. Энесинин ичинде жатканда эле ыйык рухка толот. Исраил уулдарынын көпчүлүгүн өздөрүнүн Кудай Теңирине бурат. Аталарынын жүрөгүн балдарына, баш ийбегендерди адил адамдардын ойлонуу жолуна буруп, даярдалган элди Теңирге алып келүү үчүн ал Илияс пайгамбардын руху жана күчү менен анын алдына келет. Ошондо Захария периштеге: мен муну эмнеден улам билем? Анткени мен карып калдым, аялым да карыды деди. Периште ага мындай деп жооп берди: мен Кудай алдында туруучу Жебреилмин. Сени менен сүйлөшүү үчүн, сага ушул жакшы кабарды билдирүү үчүн жиберилгем. Сен менин өз убагы келгенде орундала турган сөздөрүмө ишенбегендигиң үчүн тилден калып бул ишке ашкан күнгө чейин сүйлөбөйсүң.
Ошол учурда Захарияны күтүп турган эл анын ибадатканада кармалып жатканына таң калды. Ал сыртка чыкканда элге сүйлөй албай койду. Ошондо алар анын ибадатканада көрүнүш көргөнүн түшүнүштү. Захария аларга жаңсап түшүндүрдү. Анткени ал дудук болуп сүйлөй албай калган эле. Кызмат кыла турган күндөрү бүткөндөн кийин ал үйүнө кайтты. Ошол күндөрдөн кийин анын аялы Элизабеттин боюна бүтүп, 5 ай бою жашырынып жүрдү. Мени элдин шылдыңынан куткарыш үчүн Теңир ушул күндөрдө мага назарын салып, ушундай кылды, деди ал. 6 айда Кудай Галилеянын Назарет деген шаарына Дөөт тукумунан чыккан Жусуп деген адам менен убадылашып койгон кызга Жебреил периштени жиберди. Кыздын ысымы Мариям эле. Периште ага келип: "Салам, Кудайдан ырайым тапкан кыз. Теңир сени менен, аялдардын ичинен сен баталуусуң", деди. Периштенин сөзүнө апкары түшкөн Мариям бул саламдашуу эмнени билдирет деп ойлонуп калды. Ошондо периште ага мындай деди: "Коркпо, Мариям, анткени сен Кудайдан ырайым таптың. Боюңа бүтүп уул төрөйсүң, анын ысымын Ыйса коесуң. Ал улуу болот жана бардыгынан жогору тургандын уулу деп аталат. Кудай Теңир ага атасы Дөөттүн тагын берет. Ал Жакыптын тукумуна түбөлүккө падышачылык кылат. Анын падышачылыгынын чеги болбойт." Мариям периштеден: "Эркек көрбөсөм, бул кандайча болот?" деп сурады. Периште ага мындай деп жооп берди: "Сенин үстүңө ыйык рух түшөт. Сени бардыгынан жогору тургандын күчү каптайт. Ошондуктан төрөлө турган ыйыкка Кудайдын уулу деген ысым берилет. Төрөбөс деп аталган тууганың Элизабетта карыганда кош бойлуу болду. Ал уул төрөйт. Анын боюна бүткөнүнө 6 ай болду. Анткени Кудайдын бир да сөзү күчүн жоготпойт." Ошондо Мариям: "Мен Теңирдин кулумун. Мага сен айткандай болсун", деди. Ошондон кийин периште анын жанынан кетти.